Дүйнөдө кичипейил, адеп ахлагы мыкты, жумшак, кулк мүнөзү эң жакшы бир аалым өткөн. Анын аты Абу Усман эле. Эл оозунда анын жумшактыгы, кулк мүнөздүгү менен таанылып кетет. Бир күн ошол кишини тааныбаган бирөө чын эле анын кулк мүнөзү мыкты бекен, жумшак бекен, же корс мүнөз бекен деген максатта үйүнө чакырат. Урматтуу шейх, менин үйүмө барып конок болуп кетиңиз, сураныч деп макул кылат. Анан үйүнө келет. Эшикти тыкылдатып келсе, чыгып сизге ким керек дейт. Жок, сиз мени конокко чакырдыңыз десе, жок, мен сизди чакырган эмесмин дейт. Мейли, анда кечириңиз деп артка кетет. Бир аз узагандан кийин, тамаша келиңиз, мен сизди чакырдым дейт. Келгенден кийин, кайра мен сизди чакырган жок, эмнеге келдиңиз дейт. Жанагы Абу Усман кайра кетет. Кайра чакырат. Кел, мен сизди чакыргам, коноктойм деп келсе, дагы айтат, мен сени чакырган жокмун деп. Ушул 5 ирет болот, 5 ирет кайталанат. Анан жанагы Абу Усман дагы кайтат. Акыры кайтып келгенден кийин, шейх, кечириңиз, мен сизди сынамакчы болдум. Сиздин кулк мүнөзүңүз чын эле мыкты экен, сиз жумшак инсан экенсиз. Сиздей адамды мен эч жерде көрө элек элем. Алла разы болсун, мага көп сабак бердиңиз деген максатта аны мактап баштайт. Анан жанагы Абу Усман айтат, жок, бул нерсени мактабай эле кой дейт. Бул нерсе баарында бар дейт. Керек болсо итте да бар бул нерсе дейт. Итти чакырсаң келет, кайра кетет. Кайра чакырсаң кайра келет, эч нерсе бербесең кайра кетет. Бул нерсени канча жолу кайталасаң дагы ушул нерсе боло берет дейт. Ошол киши кулк мүнөзү менен белгилүү болгон. Бирок ошол кулк мүнөздү итте да бар деп элге сабак берип койду. Мындайча айтканда, силер ошол иттей да боло албай атасыңар деген максатта аларга сабак берген. Урматтуу туугандар, кулк мүнөзүбүзгө маани берели.